Энергетика тармагында азыр иштеп жаткан шаймандар мурда кубаттуу СССР мамлекетинен калган мурас. Алардын алды эскере баштаганы, акырындык менен алмаштыруу зарылдыгы мындан 35 жыл мурда эле айтыла баштаган. Мындан 7 жыл мурда Дүйнөлүк банктын изилдөөсүндө баса белгиленгендей, Кыргызстандын энергетика тармагындагы шаймандардын 70% 30 жылдан ашык иштеп, алмаштыруу зарыл болуп тургандыгы айтылган. Энергетикадагы жагдайга чындап, олуттуу көңүл буруу зарыл экендиги 2015 жылы анык билинген. Ал жылы кыргызстандыктардын сыймыгы болгон Токтогул КЭСинде авария катталып, энергия бөлүп чыгарган шаймандардын тең жарымына жакыны убактылуу иштен чыгып, 3 айга жакын убакытка туруп калган. Адистер абдан маани берип карап, көңүл борборунда турган объект ушундай жагдайга туш болуп жаткандан кийин энергетиканын калган шаймандары бир күн болбосо башка бир күн иштен чыгып, үзгүлтүккө учурап калышы мүмкүн экендигин адистер жашырбайт. Быйыл жыл жаңыргандан кийин суук күчүнө кирип, Чилде анык кыялын көрсөттү. Адаттан тыш болгон суук элдин баарын үчүтүп, айланы кетирди. Элдин электр энергияны колдонуусу рекорддук деңгээлге жетип, чектен ашканда шаймандарды жарылуудан же күйүп кетүүдөн сактап калуу үчүн энергетиктер аны кыска аралыкка өчүргөнгө туура келип жатты. Мисалы, улуттук электр тармактары ишканасынын билдиришинче, кыргызстандыктар ушул аптанын башында катуу сууктаган учурда суткасына 76 миллион киловатт энергияны сарптаганга үлгүрүшкөн. Мурда күнү 77 миллион киловатт саат электр энергия бир күндө пайдалансак, кече күнү 75ге түштүк, 2 миллион киловатт саат. А бирок ушундай эле мезгилде былтыркы жылы биз бул күндөрдө 59-60 миллион киловатт саат пайдаланганбыз. Былтыркыга салыштырмалуу 16-17 миллионго көп. Синоптиктердин айтышы боюнча 1-2 күндө күн жылыйт деп атат. Күн жылып кетсе эле потреблениябыз түшөт. Кудай буйруса токтотобуз сразу өчүрүүнү. Бүгүн мисалы үчүн кече күнгө караганда уже 1 миллион киловатт саатка азайды. Кычыраган Чилденин өзгөчө сыноосун быйыл Майлуу суу шаарынын тургундары баштан кечирди. Катуу сууктан улам 13 январдан Майлуу суу шаарына дарыядан келчү суу тоңуп, түтүктөрү жарыла баштаган. Түтүктөр тоңуп калгандан кийин шаардыктарга сууну ысытып, жылуулук катары берген отканадагы иштебей калган. Авариядан улам 2000ге жакын абонент жылуулуксуз, 4,5 миң түтүн эл иче турган суусу жок калган. Саркынды суулар чыккан тутумда иштен чыккан. Сууну ар жерден ташып атабыз. Поскайдан ташып атабыз, шаардан ташып атабыз. Анан суу алып келип атат энергиячы, ал адамдарга жетпей калат экен да. Бир күндө 4 рейс, 5 рейстен келип атабы, жетпей калып атат да. Өзгөчө кырдаалдар кызматынын адистери социалдык камсыздоонун адистери менен биргеликте ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү жана жашы улгайган адамдарга кам көрүп, сууну үйүнө чейин жеткирип жатышты. Ушуну таратып атабыз мүмкүнчүлүгү чектелгендерге, үйүнөн чыга албагандарга, жана эле карабасы жок ошо соцпомощтун дагы списоги боюнча ошолорду таратып атышат. Электр тармактары ишканасынын ыкчам байланыш кызматы бул күндөрү тынган жок. Эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн операторлордун санын көбөйтүүгө туура келген. Мурда Север Электро боюнча тейлеп жүргөндө 1000ден ашыкча звоноктор келишчү. Азыр республика боюнча обслуживание кылганда 8000ден 12000ге чейин ашыкча звоноктор келип жатат. Мына өчүрбөй кое турган болсоң күйүп кетет да. 2 саат өчүрбөй койгондон көрө жакшыбы же 2 күн 4-5 күн турган жакшыбы, свети жок. Ошон үчүн оборудованиялардын электросеттерди сакташ үчүн булар айластан кылып атат. Бул мероприятие мен билгенден 2009 жылдан эле жыл сайын бекитилет. Август-сентябрь айларында да. Ошондо бизде багы суточное потребление деп коет. Ошолордун баарын карап турат диспетчерлер. Анан качан күч келген жакта анан ошол графикке жараша өчүрө баштайт. Күч келбесе анда өчүрбөйт, график өчүрүү графиги болсо да. Энергетикадагы жагдай келер жерине келип жеткенин президент Садыр Жапаров дагы социалдык тармактагы кайрылуусунда баса белгилеп, көйгөйдү ачык айтып чыкканга аргасыз болду. Мисалы, мындан 30 жыл мурда 1991 жылы электр энергиясын керектөө 9 миллиард болсо, азыр ал 16 миллиардка өсүп жеткен. Энергетиканын карызы болсо 137 миллиард сом деп турат. Атамекендик энергетика араңжан акыбалга келди. Аяк башынан сүрөп, элге жагдайды туура жеткирип, чукул реформа кылбаса кесепети кайра эле элге тийчүдөй болуп турат. Акыркы 15 жылдан бери кышкы мезгилде өзүбүздөн чыккан электр энергия жетпей, кошуна өлкөлөрдөн 3 миллиард киловатт саат электр энергиясын 3 сомдун тегерегинде импорт кылып сатып алып келебиз. Аны элге 77 тыйындан беребиз. Андан тышкары аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 50 тыйындан,
Тоолуу жана алыскы барууга кыйын болгон аймактарга 77 тыйындан лимитсиз берилип, ортодогу айырма баягы эле энергетика тармагынын 137 миллиард карызынын үстүнө карыз болуп кошулуп келет. Былтыр биз тарифтерди кандай кылдык? Тоо-кен казган тармактарга 5 сом 4 тыйын, мамлекеттик жана орто ишканаларга 3 сом 40 тыйын, ал эми элге 77 тыйындан калтырдык. Ушундай жол менен энергетика тармагынын карызын өстүрбөй кармап туралы деген аракет болуп жатат. Келечекте карызды толук жабабыз. Энергетика тармагы мамлекеттик кышта дагы толук кандуу өзүбүздүн электр энергиябыз менен тейлөөгө мүмкүнчүлүк алат. Президент элдин эсин оодарып, ар кайсы жерде улам өчүп, кайра күйүп жаткан электр энергиясынын түйүндөрүнө дагы токтолду. Энергетиктер жан үрөп иштеп жаткандыгы, кайсы жерде жагдай кандай экендиги боюнча толук маалыматы бар экенин, кырдаал толук көзөмөлдө турганын айтты. Ачыгын айтканда, энергетика тармагындагы жагдай бир күн болбосо башка бир күнү кыйын кырдаалга кептеп коюшу мүмкүн болгон тобокелдикти башынан кечирүүдө. Келечекте анын кесепети мындан оор акыбалга жеткирбеш үчүн ордуну жашырган сыяктуу көйгөйдү багып жата бербей, чечим кабыл алуу зарылчылыгы бышып жетилди. Тактап айтканда, жагдайды жеңилдетүүнүн, маселени чечүүнүн жолу азыр электр энергиясына болгон тарифти жогорулатуу зарыл болуп турат. Сөзүмдүн акырында элге кайрылаарым. Жогорудагылардын баарын эске алуу менен ушул жылдын май айынан баштап электр энергиясына болгон тарифти 77 тыйындан 1 сомго көтөрөбүз. Антпесек энергетика тармагыбызды биротоло жоготуп алуу коркунучу бар. Себеби бүгүнкү күндө өзүбүздөн өндүрүлгөн электр энергиянын өздүк наркы токтогулда чыккан жерден 21 тыйын болгону менен энергетиктердин эмгек акысы, эскилиги жеткен трансформаторларды, зымдарды, мамычаларды алмаштыруулар кошулуп олтуруп 1 киловатт-саат электр энергиянын өздүк баасы 2 сом 38 тыйынды түзөт. Калганын өзүңүздөр талдап көрсөңүздөр болот. Тарифтерди көтөрүү маселеси илимий жактан негиздүү. Элге оорчулук алып келбегендей болуп эске алынышы керектиги өкмөттүк жыйында энергетика министрине эскертилди. Урматтуу Талай Муканович, ушундай суроо талаптардын баарын жалгыз эле Садыр Нуркожоевич көтөрбөстөн, мына биздин өкмөт, анын ичинде энергетика министрлиги бар. Сиз көтөрүшүңүз керек. Элге ачык айкын чындыкты ачуу болсо да айтышыңыз керек. Жана мындан ары тарифтик саясатты илимий жагынан негизделген, экономикалык жагынан эсептелген саясатты бизге сунуш кылышыңыз керек. Ушуну так карап чыгыңыздар. Кыргызстанда электр энергиясына болгон тарифтер 2006 жылдан бери өзгөрүлгөн эмес. Ал учурда АКШнын долларынын курсу 35 сом болчу. Азыр болсо 86 сомдон ашты. Адистердин айтымында электр энергиясынын наркын акырындык менен көтөрүп, бул тармакты сактап калбасак, кесепети оор болушу мүмкүн. Ансыз деле Кыргызстандагы тарифтер башка мамлекеттерге салыштырмалуу эң арзан. Муну коңшулардын мисалында деле салыштырып көрсө болот. Мисалы коңшу өлкөлөрдөгү тарифти алсак, 1 киловатт-саат электр энергиясы Казакстанда 19 теңге. Биздин сом менен эсептегенде 3 сом 54 тыйын. Россияда 4 рубльга жакын же 4 сом 60 тыйын болот. Тажикстандыктар 1 киловатт-саат энергия үчүн 26 сом же бизче 2 сом 20 тыйын төлөйт. Өзбекстанда 295 сом, бизче 2 сом 23 тыйынга айланат. Газдын мекени болгон Түркмөнстанда 0025 манат, сомго которгондо 60 тыйындан ашат. Кытай мамлекетинде 0,5 юань, бизче 6 сом 75 тыйынга барабар. Кыргызстандын эли 1 киловатт-саат энергия үчүн 77 тыйындан төлөп келе жатат. Өлкөнүн энергетика системасы учурда өз мүмкүнчүлүктөрүн акыркы чегине жеткидей ашыра аткарып иштеп жаткан чагы. Электр түйүндөрүн толук талкалап албаш үчүн кыска убакытка болгон өчүрүүлөр дагы айла кеткендеги аргасы кадам болуп жаткандыгын туура түшүнүү керек. Тариф саясатын туура нукка буруп, эртерээк кесипкөй мамиле менен иш кылбаса, бул тармактын келечектеги кесепети оор болушу мүмкүн. Президент Жапаровдун тапшырмасы менен Кыргызстанда энергияны бөлүштүрүүчү жеке ортомчу компаниялардын саны дагы олуттуу кыскарды. Мурда алар 28 болсо, азыр 12си калды. Азыркы тапта электр энергиясын калкка жеткирүү процессинде энергетикалык жеке ортомчу компанияларды толук жоюу үчүн оптимизациялоо иштери уланууда. Тариел Чуңгулов, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.